Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен үй шартында эң оңой блинчиктен салат жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач бизге бадыран керектелет. Аны эки четин алып коюп, видеодогудай кылып турайсыздар. Турап алган бадыраңды идишке салабыз. Андан соң сабизди кыргычтан кырып алабыз. Анын үстүнө бир чай кашык туз салып, аралаштырып четке алып коебуз. Колбасаны узунчасына турайбыз. Андан соң бир идишке 2 жумуртканы чагабыз. 1 кашыктын учунда туз салабыз, аны да жакшылап аралаштырабыз. Сковородкага бир аз май куюп, даяр болгон жумурткалардан блинчик жасап алабыз. Мына бир бети бышты, экинчи бетине алмаштырып алабыз. Калган жумурткаларды да ошентип бышырып алабыз. Менде 4 дана блинчик болду. Эми узунчасына турайбыз. Жана даярдап койгон сабизди суусунан сыгып алып салабыз. Андан соң 4 аш кашыкта майонез коштум. Майонези аздай болуп калгандыктан дагы 3 аш кашыктай коштум. Өтө көп коштуунун кажети жок. Мына биздин блинчик салатыбыз даяр болду. Аябай жеңил, оңой жана тез даяр болот. Сиздер да даярдап көрүңүздөр, каналыбызга катталыңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.